Здравствуйте. Здравствуйте. Садел Чертан Южный, капитан полиции Артык Тимур Юсупович. Да, так. У нас мероприятие идет нелегал и антитеррор. Откройте, пожалуйста, сзади окошечко. Вот. Здравствуйте. Будьте добры, пожалуйста. Мероприятие у нас тоже идет. Антитеррор, нелегал. Все, брат, без проблем. Паспорт просто и все. Миграционку, ничего не надо, паспорт. Там, получается, сотрудник миграционной службы сидит, он проверяет. Паспорт вам дать, да? Только паспорт. Ага. Спасибо большое. У вас есть паспорт. Не, оставьте, это все не надо. Только паспорт. Москвада таксопарктар көп, бирок татыктуулары аз. Биз сиздерге эң татыктуу болгон таксопартты сунуштайбыз. Белес парк. Таксопарктын проценти болгону 1%. Бул парктын эң өзгөчөлүгү электронный путеводителдерин өздөрүнүн айдоочуларына берип жатат. Сиз дагы парковой самозанятый болуп Белес паркта иштесеңиз, анда сизге дагы электронный путеводителди берет. Баса путеводитель алсаңыз 2%, без путеводитель 1%. Таксиге керектүү бүт документтерге жардам берет. Кисарт жана башка документтер. Андыктан келиңиздер, иштешели. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер. Кандайсыздар? Таксист коллегалар, амансыздарбы? Такси кандай болуп атат? Бүгүн ушундай неме болду да. Жаман көп гаилер тосту. Кече дагы ошондой болгон да. Аэропорттордо бүт катуу текшерүүлөр болду. Анан бүгүн айтты ошол рейд болуп атат, нелегалдарга деди. Текшергенде дагы регистрацияны дагы сураган жок, аркадагы пассажир дагы бар да, ана мигрант баягычы. Анан аны деле паспортун алып, мен да паспортун алды. Регистрацияга кереги жок деди да. Анан кийин миграцион служба отурат ал жерде. Ошо текшерет деди. Отурдук, канча 10 мүнөт күттүк окшойт. Алдыбыздагы таксинин документи начар окшойт. Аны сразу эле уруп бияка өттү. Значит, что-то не так да. Документ тура эмес экен да. Ошого мен айтат элем. Баягы, мисалы үчүн Кыргызстанга барып келгенден кийин регистрация жасатасың, жасатканда күтөсүң да, бир жума күтүп каласың. Ошо маалда фальшивый жасап тура берейин, пока текшербейт эле го деп чыгып алгандар дагы барды. Ошого андай кылбастан бир аз сабыр кылып койсоңуздар жакшы болот экен, себеби билип болбойт да. Ошол 1-2 сом иштейм дейсиң, бирок иштеген акчаңды коротуп коюшуң мүмкүн да. Ошол достор. Документ маселеси негизи ушул татаал болуп кетти. Кече бир ака менен сүйлөшүп отуруп айтат да. Таксиге иштеш үчүн дейт. Чоң бир мамлекеттик жумушка ишке киргендей документтер турулайсың дейт. Биринчи кезекте регистрация, миграционный болушу керек. Анан не дейт? Баягы эненин сынсын кылыш керек, кисарт кылыш керек, аттестациядан өтүш керек, самозанятыйдан өтүш керек, Захаровага барып зеленый карточка алыш керек. Дагы ушу документтерди кыласың, анан кийин киресиң дейт да. Азыр ушундай эле калды эми жашоо. Айла жок. Тагдырга баш ийишикте иштеп жүрөбүз. Эми кайда болсоңор дагы, кайда жүрсөңөр дагы аман болуп аткандар. Эми бул жактын мыйзамы ушундай экен, мыйзамга баш ийип жүрөбүз. Мен бир эле ушул кеде неме болгон жерим регистрге түшүп калган мекендештерибиз кыйналып аткандарын көрүп аяктап коем да. Аларды алдап аткандарды көрүп дагы боруң ооруйт. Азыр кече ушу дагы мага басап, мага көп смс жазат да, өзүбүздүн мекендештерибиз аны сурап, буну сурап, мисалы үчүн. Эми мен юрист эмесмин го, бирок баягы кээде арызданышат да, ушундай болуп атат, мындай болуп атат депчи. Мен алдап кеттим, муну алдап кеттим. Баягы эле бирөө жазыптыр. Регистрация чыгарам деп бирөө өзүбүздүн мекендебизге берсем акчам алып жок койду. Регистрация ошо балага бергенде жок дейт. Заблок кылып салды, чалсам албайт дейт. Ошол ишеничтүү адамдарга бериңиздерчи туугандар, сураныш. Жөнөкөй адам, жөнөкөй бизге окшогон адамдар, сизге окшогон адамдар регистрация чыгара албайт. Регистрден бир гана ошол жардам берсе, юристтер жардам бериши мүмкүн да. Берик адамдар
тааныш эле болуп аяндай болбосо кыйын да. Ушул кыргыздын башына азыр ушул документ маселеси боюнча Москвада көйгөй жаралып аткан маалында ушул көйгөйдүн айынан акча иштеген адамдарга мен таң калам да. Таң калып бүтпөй коем да. Түшүнбөйм мен. Вот, мисалы үчүн мен мына сиздер катары таксиге чыгам да. Как положено таксиге чыгып эмгектенем. Вот, мисалы үчүн элди алдап акча таап койсом болот эле мен дагы. Чукпайт да тургандар. Ал арам акча да. Кичине мисалы үчүн элди алдап олжотул болуп чыгып сүйлөп койсом ким ишенбейт, ишенет мага дагы. Бирок туба кылдым да, ушинтип арам акча иштеп, арам менен үйбүрөнүп баккан бул өтө туура эмес да, өтө туура эмес да. Өтө туура эмес да. Эртеге акыретте ошол адамдар мойнуна асылат да ошолордун, сен мени алдап кеткен элең, сен мындай кылган элең депчи. Сүйлөй берсең сөз көп. Туугандар, кайда болбогула, кайда жүрбөгүлө аман болгула да. Ар кандай рекламаларга ишене бербейли туугандар. Мына YouTube'да чыгат, регистрация жасап берет деп. Ошолорго акча берип реклама кылдырат. Ишене бербеш керек да олорго, Канчасы какшагандар бар, ушудан көрдүм эле, будан көрдүм эле деп. Таза ушул просто баягы өзүңдүн кыргыз бордошуң, мекендешиң сага кайрылат да, ушундай болуп алданып калдым, не кылсам болот дегендер кайрылат. Кимге жасаттың эле? Ушундай кыргыздарга эле жасаттым эле. Ошондо күйбөгөн жерин күйүп кетет да. Байкуш, бирөө үй бүлөсү менен жасапты бирөөгөчү, ошо YouTube'дан көрүп, реклама көрүп. Жок. Фальшивый жасап коюп дейт да. Вообще ишенбей эле болот YouTube'дагы рекламаларга. Регистрация берем, бул берем дегендергечи. Тааныштарга кайрылгыла, булганда тааныштарга. Өмүрүмдө мен ушул регистрация маселесин рекламага эмесмин, реклама да кылбайм. Кумар казинолорду реклама кылган эмесмин. Лотерея ойноткон эмесмин өмүрүмдөчү. Өмүрүм ойнотпойм дагы. Болсом бир лотереядан 300 000 акча беребиз деп кыргыз экендер болгон. Бир элестетиң, бир лотерея мисалы бир айда тартас кылып койсоң 300 000 акча. Бирок арам да, арам. Болуп кетсем болот эле мен дагы мисалы үчүн. Бирок Кудайга шүгүр, андай арам иштерге аралашпай, такси кылсам дагы адал эмгек менен үй бүлөмдү багайын дейм да. Ошол туугандар бар болгула, аман болгула. Көп сүйлөп койсом кечирип койгула. Просто адамдын жүзү жарык болуш керек де, элдин астындачы. Жүзүң жарык болуп, бирөө чалса ала албай, коркуп, мынтип жүрүштүн бул жашоо, ушул жашоо. Любой время, любой адам менен сүйлөшүп, жүзүң жарык болуп, акчаң аз болсо дагы элдин астында жүзүң жарык болуп жүргөн бул, мен ойлойм бул жакшы нерсе да. Качан чала коет экен, качан неме кылып экен дебестен, любой адам менен жүзүм жарык сүйлөшөм да менчи. Ошондой болуш керек да. Мошенниктер реклама алып жүргөндөн көрөчү. Ладно, давайте.